Аптанын экономикалык обзору менен эфирде Капитал бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстандыктар кышкысын суткасына 15 саатка чейин жарыксыз калышы мүмкүн. Ал эми баасы арзандайт деген газдын болор болбосунан дагы кабар жок. Жеңилдик дагы болбойт. Кыргыз өкмөтү Бажы Союзга башкалар кирген шартта кирип, артыкчылыктардан баш тартууга ниеттенүүдө. Өз уулунун коопсуздугун ойлогон эненин бизнеси, жыгачтан жасалган эко оюнчуктар жана чакан бизнести каттатуунун Кыргызстандагы шарттары жөнүндө. Студиядан Азгүл Коңурбаева, саламатсыздарбы? Программаны жагымдуу жаңылык менен баштасак. 1 октябрдан баштап кыргызстандыктар үчүн жаратылыш газы 21% арзандайт деп Газпром ынандырууда. Казакстан аркылуу келе турган жаратылыш газынын 1000 куб метри дээрлик 1,5 эсеге арзандап, $224 $165 түшөрү Газпром компаниясынын башкаруучулар кеңешинин төрагасы Алексей Миллердин Кыргызстанга болгон соңку иш сапарынан кийин белгилүү болду. Мындан улам Газпром кыргызстандыктар колдонгон жаратылыш газынын баасын 1 куб метри үчүн 16 сом 35 тыйындан 12 сом 95 тыйынга түшүрүү чечимин кабыл алганын кабарлоодо. Бирок ошол эле маалда кыргызстандыктарды газдын баасы эмес, анын болор болбосу көбүрөөк кызыктырса керек. Вице-премьер-министр Валерий Дил парламент комитетинин жыйынында Өзбекстан менен болгон газ боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга электигин айтты. Эскерте кетсек, соңку 5 айдан бери Ош жана Жалал Абад областынын тургундары газсыз отурушат. Кыргызстанда азыр бир гана газ проблемасы эмес, чоң маселе электр энергиясынын тартыштыгына байланыштуу болууда. Өкмөттүн айтымында тартыштык 2 миллиард киловатт-сааттан ашууда. Энергетика министрлигинин алдындагы көзөмөл кеңештин мүчөсү Николай Кравцовдун эсептөөсү боюнча, бул тартыштыкты жабуу үчүн электр жарыгын чектөөгө туура келет. Чектөөлөр болсо суткасына 15 саатка жетиши мүмкүн. Кышкы жылуулук маалында кыргызстандыктар 3100 мегаватт электр энергиясын жагышат. 1100 мегаватты түштүк аймактарга туура келсе, түндүк облус тургундары керектей турган электр энергиянын жалпы көлөмү 2000 мегаватт. Энергетика министрлигинин айтымында быйыл кышта электр тартыштыгы 2 миллиард киловатт-сааттан ашууда. Ал эми Кыргызстанда жылуулук мезгили 5 айга созуларын эсепке алсак, кыш мезгилиндеги чектөө саатына 650 мегаваттка барабар болмокчу. Түндүк облустарды мисалында санап көрөлү. Ошондо бул тартыштыкты жабуу үчүн ар бир 3-чү объектини күнү-түнү жарыксыз калтырууга туура келет. Ал эми 12 сааттык чектөө киргизгенде ар бир 2-чү объект жарыксыз калат. Эгер чектөөнү 8 саат дей турган болгондо, бүтүндөй түндүк регион жарыксыз калат. Бирок жарыксыз калтырууга болбой турган объектлер бар. Бул коргонуу жана ички иштер министрликтеринин объектлери, ак үй, ооруканалар жана билим берүү жайлары. Мунун баарын эске алганда, орто эсеп менен суткасына 15 саат жарыксыз олтурууга даяр болуу керек. Кыргызстан Бажы Союзга башка мүчө өлкөлөр менен бирдей шартта кирүүгө даярданууда. Премьер-министр Жомарт Оторбаев өлкө канчалык көп жеңилдик сураса, ошончолук уттурат деп, альянска артыкчылык жок кирүү маселесин көтөрдү. В рамках единого таможенного пространства таможенные пошлины в каждой стране будут распределяться между странами-участниками через процедуры расщепления. Жеңилдиктерди канчалык аз сурасак, ошончолук көп бажы пошлиналарын алабыз. Бирдиктүү аймакта бажы төлөмдөр бир казанга чогулаттагы уюмга мүчө өлкөлөр ортосунда чогултканына жараша бөлүштүрүлөт. Бул жерде бөлүштүрүү бекитилген пайыздык ставкаларга жараша жүргүзүлөт. Бул ставкаларды жогору алуу өтө маанилүү. Анткени жалпы суммадан биз сураган жеңилдиктер кемитилип калат. Андыктан канча көп жеңилдик сурасак, бюджетке түшчү акча ошончо аз болот. Тем меньше таможенных пошлин мы получим в бюджет. Кыргызстан башында 67 группадагы товарлар үчүн жана 2748 позиция боюнча өзгөчө шарттарды сураган. Өткөн айда бул тизме 24 группа жана 300 товардык позиция болуп кыскарган. Эми болсо жеңилдиктерден таптакыр эле баш тартуу маселеси көтөрүлүүдө. Кыргызстан Бажы Союзга кошулуу ниетин расмий түрдө билдирген соң жол картасын иштеп баштаган. 2013 жылдын ноябрында Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңеши документти бекиткен. Бирок кыргыз бийликтери картаны түзүүдө кыргыз тараптын кызыкчылыгы эске алынбай калганын айтып, макул болгон эмес. Бишкектин каршылыгына Белоруссия менен Казакстан катуу жооп кайтарган эле. Жол картасында негизги үч маселенин көрсөтүлбөгөнүнө Бишкек макул болгон эмес. Биринчиден, Бажы Союздун техникалык регламентине туура келген техникалык жабдуулар үчүн Кыргызстан сураган $200 миллион өлчөмүндөгү жардамдын жана Дордой, Кара суу базарлардын эркин экономикалык аймакка айландырууга карата суралган жеңилдик мөөнөттүн көрсөтүлбөгөндүгү. Дагы бир маанилүү маселе — мигранттардын Бажы Союз аймагында эркин жүрүүсү. Аткаруучу орган болсо бул шарттар Бажы Союзга эмес, бирдиктүү экономикалык аймакка тийиштүү деп жооп кайтарган. 2014 жылдын май айында болсо Астанадагы жолугушууда тараптар Кыргызстандын Бажы Союзга кошулуу боюнча жол картасын колдошкон.
Кыргыз тараптын кадамдарын ишке ашырууга керектүү болгон 377 миллион доллар каражатты Москва менен Астана бере турган болгон. Аз өтпөй эле августта 1 миллиард доллардык капитал менен Кыргыз-Орус фонду түзүлүп, $500 миллион Москва бере турган болуп сөз берген. Буга ылайык эле Кыргызстандын жеңилдиктерден баш тартуусу жөнүндө сөздөр башталды. Кыргызстандын Бажы союзга кошулуудагы даярдыктарына кетчү акчаны Москва берем деп убада кылууда. Ал эми мигранттардын маселеси бирдиктүү экономикалык аймактын деңгээлинде чечиле турган болууда. Кара суу базарынын маселеси дагы чечилгендей болду. Жол картада жеке адамдардын товар ташуу өтүүсү үчүн өткөл мезгил белгиленген. Дордойдун өкүлдөрү болсо Бажы союзга кошулуу процессин тез өтүүгө кызыктарбыз деп жатат. Бирок айрым өкүлдөрдүн билдирүүлөрүн жалпы коомдук маанай катары көрсөтүүгө болбосо керек. Мисалга, жеңил өнөр жай тармагындагылар бизге жеңилдиктер эмес, чек аралардын ачылганы кызык деп ушул жеңилдиктерден баш тартуу маселесин көтөрүп жатат. Буга башка бизнес өкүлдөрү эмне дейт? Биз бүгүн бул теманы Капитал студиясында талкууламакчыбыз. Бул үчүн студияга Кыргыз Концепт компаниясынын президенти Эмиль Үмөталиевди жана Лихпром ассоциациясынын директору Фархат Төлөгөновду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Биринчи суроо Фархат сизге да. Мынакей ушул сиздер айтып атасыңар, биз ушул жеңилдиктерден эмес, биз үчүн чек аралардын ачылганы кызык депчи. Бирок ошол эле маалда бул жеңил өнөр жай тармагынын Бажы союзга кошууда бир топ кыйынчылыктар күтүп турганы дагы буга чейин өтө көп айтылып келгенде, ошол эле сырттан келген сырьего бажы пошлиналарынын көтөрүлүшүнө байланыштуу бул канчалык биз атаандаштыкка турмуштук бере алабыз деген суроолор чоң суроону жаратып келбеди? Биз бардыгыбыз бир киши каршы болгон жок. Ушу 70 ишкананын жетекчиси бардыгы макулчулугун беришкен. Бул Лихпром активтери болот. Ушу макулчулук берилген, эсептер болгон. Ушу кирсек кымбатташы мүмкүн. Ушу кездемелер Кытайдан келип аткан. Бирок чыдаса болот деп. Сиз 70 ишкана деп атасыз. Бул эми Кыргызстандагы бутуна туруп калган ири ишканалар болсо керек. Ал эми ошол эле маалда, мисалы үчүн, жеңил өнөр жай тармагында бир топ ар кандай жолдор менен иштеген чакан цехтер бар да, алар ушул атаандаштыкка кантип туруштук берет? Себеби биз бул нерселерди, мисалы үчүн, бул жеңил өнөр жай болбосо дагы Казакстандын башка экономикалык тармактарында бул мисалдар азыр эле ачык айкын көрүнүп калбады. Мисалы үчүн, Россия тараптан демпинг болгону. Эми Россия жактан демпингин билбейм, кандай болорун. Бизде өз деле саясат боюнча ошо инвестиция керек деп атпайбы? Бизде промышленность жок да. Ошол себептен бизге бул жагынан инвестиция керек. Андан кийин айтып кетер нерсе, бул бизде чыгарылган 90% ашык биздин кийимдер бул баары экспорттолот. Ушу бажы биримдиги өлкөлөрүнө да, ошо Россияга, Казакстанга ошо 90% ашык биздин кийимдер экспорттолот. Бул экспорт уже канча жылдан бери ушу өлкөлөргө ташып жүрөбүз. Каймакты сатаардан мурда сүттү сатып алыш керек. Эгерде сүттү сатып албасаң, кайдагы каймагың? Ошентип биз бүгүн баардыгы тең билет. Бул Лихпромдун эле өкүлдөрү айтып атат. Биз жанагы бажы тарифи 5 бүгүн башка өлкөлөр менен 5 тариф болуп импорт кирип атса бүгүнкү күндө, эртең бажы биримдигинин 10дон ашык пайыз тарифи болот. Бул 2 эсе көбөйөт. Ошентип бажы бирим Лихпромдун өкүлдөрү өздөрү деле айтып атат, комплектующийлер, сырьёлор 15%га көтөрүлөт деп. Менин оюмча, ал 15%га көтөрүлбөйт, андан да көпкө көтөрүлөт. Анткени экономика деген бул так гана сан эмес, бул психологиядагы, бул инерттик көтөрүлүштөр болот. Бул ошол сырьё комплектующийлер асая түшөт. Бул кандайдыр бир шок, паникалар болот. Ошентип биз казактардын чакан орто ишканалары жабылгандай, бизде көбүнчө чакан орто ишканаларга басым жасап турабыз биз бүгүн. Ал орто чакан ишканалар жабылса, бизди анчалык түрөй турган аябай чоң ишканаларыбыз деле жок. Ошондуктан бизге оорчулук казактардыкынан дагы катуу тиет. Мынакей сиз жогоруда айтып өттүңүз, биздин продукциялар 90% бул Россия рыногуна чыгат деп. Бирок азыр ушул тапта Лихпромдун мына ошол чек аралар ачылсын деген сунушу дагы мен үчүн бир топ суроону жаратып атат. Дегеним, Лихпромдун продукциялары азыр деле ансыз деле Евразэстин алкагындагы келишимге негизделип, Россия рыногуна, Казакстан рыногуна эч тоскоолдуксуз чыгып жатат. Чек аралардын жабылганы бул реэкспортко тийиштүү маселе. Демек, Кыргызстан азыр деле өзүнүн айыл чарба продукциясын жана жеңил өнөр жай продукцияларын Казакстандын Россиянын рыногуна чыгарып жатпайбы? Чыгара берсе деле болот да мындан ары. Албетте азыр деле чыгарып жатабыз, бирок силер өзүңөр уккандай мына акыркы айларда Дордо кара суу туруп калбады. Соода жок, чек ара жабылып калды деп. Эртең бизде ушундай болуп калса эмне болобуз? Жок, реэкспортко баары бир уруксат жок да Бажы союзунун ичинде.
Жок, азыр дордо кыйналып атпайбы? Граница жабык деп, чегара жабык, өткөзбөй жатат, оптовиктерди жибербей жатат өткөзбөй деп. Туруп калдык деп, соода жок деп. Бул кыйынчылыктар Эртең бизде ушундай кылып калса кандай болобуз? Эртең биздин чегараны жаап салса, сиде контрафакт бар экен, абдан көп экен көлөмү. Давайте у себя разберитесь деп бекитип койсо, анда кандай оокат болот? 150 000 киши кандай оокат кылышат? Биз ал жагында ойлошубуз керек да. Бажы союзга кирүүдө мына ушул жогоруда Фархат мырза айтып өткөн маселеден улам да, өкмөттүк өкүлдөр дагы эгер бажы союзга кирбесек, мына ушундай кыйынчылыктар болот. Россия тараптан мындай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, Казакстан тараптан тигиндей кыйынчылыктар болушу мүмкүн деген жүйөлөрүн келтирип жатпайбы? Ошондон улам суроода, эгер ошол болочок союздаштардан кыйынчылык күтүп, анан ошого союзга биригүүнүн өзү бул суроону жаратпайбы? Бул чоң суроону жаратат, ошондуктан буга алданбаш керек. Буга чейин деле биздин эркин соода келишимибиз бар эле, аны иштетпей бүгүн жаап атканы бул бир мисал. Экинчиси, эртең жаап салат деген өлкө менен анда кандай кызматташкан же болбосо кандай бирге оокат кыла турган күчкө таянып атабыз биз. Эгерде ниети ошондой болсо, бүгүн жаап атса, келишимге карабастан, эртең дагы жаап салат десе, анда кандай үмүттү күтүп атабыз биз ал кызматташуудан? Бирок ошол эле маалда биз Россиянын рыногунан да баш тарта албайбыз да. Анысы деле иштеп атабыз, мындан ары деле иштей беребиз. Бирок азыркы айтылган сөз, биринчиден биз үмүтүбүз абдан күмөн да, таза себепсиз. Экинчиден, эгерде ал жер жабылып атат, анан кайсы бир ишканалар башка иштерди иштеп атат десе, бул жагынан жабылганда андан да коркунучтуу болор экенине биздин прагматикалык маркетингти тааныган илимибиз, тажрыйбабыз жетишпей аткансыйт, же болбосо бирөө бизди алдап аткансыйт. Өкмөт айтып атпайбы, мисалы үчүн биз эми анча-мынча белди бекем бууп чыдап койсок, андан кийин байгыл биз мунун жемишин көрүп баштайбыз деп. Балким чындыгында ошондой жагы да бардыр. Биз аябай аз рынокко кошулуп атабыз. Дүйнө жүзүндө 200-кө жакын өлкө бар. Бажы биримдигинде болгону 3 эле өлкө. Эгерде 3 өлкөнүн бирөөнүсү аябай чоң десеңер, анда көрсө дүйнө жүзүндөгү калктын 100%-нын бажы биримдигиндеги эли 2%-дан азын түзөт экен. Биз 98% дүйнөлүк элге далыбызды көрсөтүп атабыз. Аны менен бирге, эгерде экономика, рынок десек, кимге кошулуп, кайсы жерге сатабыз, кайсы жерден байыбыз деген үмүтүбүз болсо, анда бажы биримдигинин экономикасы көрсө, дүйнө жүзүнүн экономикасынын 5-тен аз пайызын түзөткөн. 95%-нан көбү бажы биримдигинин сыртында. Биз оокат кыла албай атабыз деген сөз дагы факт эмес. Анткени мына кече эле мен Оштон Гуля деген кызга жолугуп келдим. 10 жылдан бери Кытай менен кызматташат экен. Бүт үй бүлөсүн жана Жалал Абад, Баткен, Ош көп тегеректерде, көп инвестициялык иштерди аткарып, көп ушу бажы биримдиги эмес, башка өлкөлөр менен, өзгөчө Кытай менен көп соода кылып, көп өнүктүрүү ийгиликтерге жетишиптир. Таластан ишкерлер абдан оор нерселерди күтүүдө. Анткени Таластагы жашаган 240 000 адамдын бүгүнкү күндө жылына 200 миллион кирешеси фасоль аркылуу экен. Фасоль соодасы бажы биримдигинин мүчөлөрү менен эмес, башка өлкөлөр менен. Жалаң гана Түркия эмес, Европага чейин кирип барышыптыр. Сербия, Албания. Фархат мырза, мынакей Лихпром үчүн дагы азыр чоң суроону жаратып турган, бул бажы союзга киргенден кийин биз товарлардын стандарттарын кантип аныктайбыз деген маселе болсо керек. Биринчиден bizde кийимге эмес, тамак аштындагы сапатын аныктаган лабораториялар жок. Бул ошол бажы союздун техрегламентинде көрсөтүлгөн шарттарга ылайыктап да. Ал эми Кыргызстан болсо 2015 жылдан баштап киребиз деп атат. 2015 жылга бир ашып кетсе 90 күнгө жетпеген убакыт калды. Ошол убакыттын ичинде лабораториянын баарын даярдаганга Кыргызстандын каражаты дагы, убактысы да жетеби деген маселе болуп атпайбы? Биздин ишканалар азыркы учурда бул техрегламентке даяр эмес. Бирок өзүнүн эрежеси бар. Ушу техрегламент примат эткен да, кабыл алыш. Бул бажы биримдигине биз киргенден кийин 2 айдын ичинде биз план мероприятий түзүшүбүз керек. Техрегламент боюнча по внедрению. Биз азыр техрегламент жарабаган менен биз бажы биримдигинин мүчөсү эмеспиз. Биз ал жака өзүнүн өзгөртүүлөрүн киргизе албайбыз. Биз ошол киргенден кийин 2 айдан кийин план мероприятий по внедрению да техрегламент киргизүү боюнча. Ошол жерде биз анан кийин киришибиз, өзүнүн сунуштарыбыз, кайсыга биздин ишканалар даяр,
кайсыга биз ишканалар даяр эмес. Кечиреңиз, бул жерде дагы бир суроо да, мисалы үчүн ошол сунуштар канчалык эске алынат деген маселе отпай. Башында мына жеңилдиктер жөнүндө айтылган, азыр болсо жеңилдиктеги маселе өзүнөн өзү чыгып калды. Ошол сыяктуу эле сунуштар кабыл алынат деп туруп анан Бажы Союзга киргенден кийин сунуштар таптакыр эске алынбай койсочу? Эми бул тех регламент деген бул дүйнө жүзүндө бар, бүт жерде бар эле нерсе да. Буну биз каалайбызбы, каалабайбыз, биз буну кабыл алышыбыз керек. Жок, керек. Евросоюздун тех регламенти мындан да өтүп кеткен да, требованиясычы, биз ал жакта даже мечтать этпей эле койсок болот. Биз хотя бы элементарный нерсени ошону үйрөтүшүбүз керек, өзүнүн ишканаларда көтөрүшүбүз керек деңгээлден, ошо погребде турган, подвалда турган ишканалардын баарын чыгарышыбыз керек. Кечээ күнү мынакей айтып атат экономика министри Темир Сариев, инвесторлор азыр ушул лаборатория салганга акчаларыңарды салгыла деп. Бирок эми ал кайсыл инвестор келип кандай лаборатория кылат же ички инвесторлор акчасын салабы азырынча белгисиз. Өкмөттүн өзүндө буга акча жок да. Мына маселе ушунда отпайбы даярдыгында? Эми бул мен ойлойм бажы биримдиги менен акылдашып, макулдашып анан киришибиз керек да. Акчабыз жок болсо, бизде лаборатория даяр болбосо, анда бизден суроо болбош керек. Тех регламент боюнча. Аларды орустар суроо болот да кошулгандан кийин. Ошо эми азыркы мен билишимче акча бөлүп беребиз атпайбы? Ошо постторду жаңыртабыз, лаборатория жаңыртып беребиз деп. Ошо акча отургандан кийин баары кирген, мен ойлойм ошону биз киришибиз керек деп. Же биз кирип кетсек да, анда бизден суробаш керек. Бизде жок, биз даяр эмес, биз ачык эле айтып атпайбы? Эми андай болбосо керек, кошулуп алгандан кийин андай силердин шартыңарга карайлы деген. Демек сиз айткандай биринчиден ошонун баарын даярдап алыш керек эле да. Бул сиз айтып аткан акчанын маселеси дагы азыр белгисизирээк болуп атпайбы? Себеби Россиянын өзүндөгү экономикалык абалга байланыштуу жана ошол айтылган сумма келеби, келбейби деген. Мисалы үчүн өкмөттүн да так мөөнөт боюнча жообу жок болуп атат бул боюнча качан келет деген. Өкмөттүн жообу жок болсо менде каяктан жооп болмок эле. Мен ойлойм ушул сүйлөшүүлөрдү Россия менен биздин өкмөт жүргүзүп атат. Алар жакшылап билиш керек. Кайсы убакта канча которулат? Мен андай суроолорго жооп, мен ойлойм бул суроо өкмөткө деп. Жок, бул суроону берип атканым, демек ошол силерге окшош кызыктар тараптар, бул Лихбуром жана башка кызыктар тараптар ушул нерселердин баарын тең азыр алдын ала өкмөткө бергени туурадыр балким. Кийин кеч болуп калат элек деген. Элчикке бербей. Жеңилишенип бериши. Баарын жаңыртып, мен жеңилишенип колдобой, кичине эгерде биз өкмөттү кооптондуруп турсак, мына ошондо биз өкмөткө жардам беребиз. Эгерде биз элгиди ойготуп турсак, эгерде биз оорчулуктарын, кыйынчылыктарын ачык көрсөтүп турсак, мына ошондо өкмөттүн маневру болобу, же болбосо кичине көбүрөөк даярданабы, биринчи ирет эл көбүрөөк даярданыш. Чоң рахмат талкууңарга. Кандай болгон күндө да Кыргызстан ушул суроолорду көбүрөөк көтөрүп, кыргызстандыктар талкууларды көбүрөөк уюштуруп турса, балким Кыргыз өкмөтү кандайдыр бир утуштар менен кошулуп калат деп үмүттөнүп туралы азырынча. Чоң рахмат. Өзүнүн уулунун коопсуздугун ойлогон эненин бизнеси. Кыял Бекболотова уулуна оюнчук алып берүүдө чоң кыйынчылыкка кептелген. Бир жагынан арзан Кытай оюнчуктарынын коопсуздугу көп суроо жаратса, сапаттуу оюнчуктардын баасы бардык эле ата эненин чөнтөгүнө туура келе бербейт. Мунун ыгын таап, аны бизнеске айландырган ишкер айым өз тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бул оюнчук менен иштеп калышты эле, бир чынын айтканда ойдо жок жерден эле келди. Анткени мен өзүм балалуу болгондон кийин оюнчук издеп баштадым балама. Бирок тилекке каршы мен каалагандай балага зыяны жок, жакшы оюнчук тапкан жокмун. Тапкан жокмун деп айтыш кыйын го. Бирок аябагандай кымбат болуп атат. Ошондуктан мен эң биринчи өзүм жасап көрөйүн деп балама жасап көрдүм. Анан жакты, ойноду. Ошондон кийин анан менден башка дагы мен сыяктуу ата энелер көп эле. Ошолорго мен өзүмдүн колуман келген нерсемди сунуштоону чечтим. Анан эң биринчи мен өзүмдүн тааныштарыма, тегеректегилерге, туугандарга сунуш кылдым. Алар жакшы кабыл алышты, кээ бирлер ушул күнгө заказ беришет. Мен уже биринчи өзүм балама жасаганда неме кылып. Он нравится с этим? Жок. Он с удовольствием играется. Ему прям так нравится. Бул моорик оюнчук лабиринт деп коет азыр. Бул оюнчуктун негизги немеси италиялык педагог Мария Монтессоринин негизинде методикасы негизинде жасалган. Бул кички балдарга аябагандай пайдалуу эмнеси менен колдордун моторикасын аябагандай жакшы өнүктүрөт. Буну менен ойноп көнгөн балдар, мисалы, мектепке барганда же болбосо калем кармаганда алар батыраак көнөт экен да, колдору дагы сулуу болот экен. Ошол эле убакта бул балдардын ойлоо сезимин дагы жакшы өстүрөт да.
Ошондуктан бүгүнкү күндө ушулар аябагандай актуалдуу, өтө актуалдуу немеде бала бакчаларда дагы көбүнчөсүн 70 сомдон өйдө карай. А магазиндерге мисалы бала бакчаларга өткөргөндө 50дөн өйдө карай. Чынын айтсам, кандай десем, кымбат койсо деле болот эмне. Ушул эле сыяктуу мисалы башка фирманын оюнчуктары аябагандай эле кымбат. Бирок мен андай бааны кое алган жокмун, потому что мен түшүнөм, мен сыяктуу эле ата-энелер көп бизде. Биринчиден акча жагынан маселе, экинчиден балдардын көңүлүн өстүрүп, өнүктүрүү керек деген. Ошондуктан мен өзүм кандай балама өзүм кандай абалда болсом, башкалар деле ошондой абалда деген ой менен мисалы анчалык деле кымбат койгон жокпуз, кымбат сунуштабайм. Аракет кылам. Мен бир жаман жери бизде немеден материалдан кыйналасың да, анткени мисалы Россияда токой көп, бактын түрү көп да. А бизде көбүнчөсүн сасна. Кайың аябагандай сейрек кездешет, бирок аябай сейрек кездешет. Көбүнчөсүн бизде саснадан неме кылабыз да, карагай. Карагайдын бир немеси жакшы жагы балдарга мисалы жыты деле канчалык пайда. Бирок иштегенге келгенде мындай материалдын породасы көрүнүп калат да, калып калат. Канчалык неме краситетип боёгун баары немелери көрүнүп турат. Айтарлык деле азырынча киреше алып келет деп айта албайм. Ошондуктан мен азыр жөн гана хобби катары карайм. Мен өзүм сыяктуу эле апаларга, аталарга балдарына мисалы экологиялык жактан таза оюнчуктарды сунуштагым келет. Азырынча болгон максатым ошол. Айта берсе, мындай мисалдар көп. Адам сүйүктүү иши менен алектенип жүрүп, анын кантип бизнеске айланганын билбей дагы калат. Ал эми хобби бизнеске айланган соң аны юридикалык жактан негиздеп каттоо керек. Бизнес-консультант Гүлнара Үскенбаева ишмердүүлүктү кантип каттап, канткенде мыйзам менен, мамлекет менен болгон мамилени бузбай иштөө керектиги тууралуу айтып берет. Кыргызстанда иш баштоо оор деле эмес. Бул үчүн паспорт гана жетиштүү. Юридикалык компанияны ачып берип, кызмат көрсөткөн тажрыйбалуу бухгалтерлер бар. Алардын кызматы адатта $100–150 тегерегинде. Баарынан оңою жеке ишкерлик кылууга уруксат берген патент системасы. Албетте патент менен ишмердүүлүк жүргүзүүдө бир катар чектөөлөр бар. Бирок ишкерликтин алгачкы этабында күч сынап көрүүгө абдан ыңгайлуу. Поторговать, да, попробовать, посмотреть, как это все будет происходить, насколько мы умеем торговать, да? Биринчи өз күчүбүздү сынап көрүү керек. Мисалы соода жаатында болсо, канчалык соодага шыктуубуз, кардардын көңүлүндөгүдөй товарды тандай алабызбы? Патент менен иштегендер деле анча чоң эмес кредиттерди ала алышат. В кредитных компаниях, да, то есть достаточно упрощенно, то есть попробовать свои силы. Эгер ишиңиз жүрүшүп кетсе, жеке ишкер катары каттоодон өтсөңүз болот. Бул форма менен каалаганда ишмердүүлүк кылууга мүмкүн. Бул үчүн бир гана салык кызматы менен чектелбейсиз. Алгач жергиликтүү органдарга каттоого туруп, анан салык кызматында жана социалдык фонддо катталуу керек. Буга 3 күн убакыт кетет. Эксперттердин айтымында Кыргызстанда миллиондук оборот менен иштеп жүргөн жеке ишкерлер бар. Бирок жүгүртүүдөгү каражат 4 миллион сомдон ашкан соң 12% кошумча нарк салыгын төлөөгө туура келет. Юридикалык уюмдардын баарынан жөнөкөйү бул жоопкерчилиги чектелген коом же көпчүлүктүн кулагы көнүп калган тил менен айтканда ОСО. Но не тут-то было, вам надо после регистрации в Минюсте идти обычным порядком в налоговую службу. Мен жаңыдан иш баштаганда жеке ишкер болуп катталып иштеп жүрдүм. Бирок рыноктун мыйзамы ушундай экен, юридикалык жактар жеке жактар менен эмес, юридикалык жактар менен иштешкиси келет. Андыктан кардарлардын ыңгайын карап, ОСО ачтым. Хотя это все делается при, в Минюсте как бы. Тем не менее, повторно предприниматели должны это пройти. В общем-то, вот это есть нестыковка. Жоопкерчилиги чектелген коом ачам десеңиз, алгач юстиция министрлигинин аймактык бөлүмүнө барып, сиз тандаган ишкананын аты бош экенин текшересиз. Негиздөөчүлөрдүн паспорту жана фирма ачуу тууралуу арыз керек. Бланкты юстиция министрлигинен алып, ишкана ачуу жөнүндөгү чечимиңизди жазасыз. Документтерди тапшыргандан кийин 5-10 күндүн ичинде фирманын катталганы жөнүндө күбөлүктү колуңузга аласыз. Бирок бул эми расмий түрдө. Турмушта болсо ашыкча түйшүктөр дагы бар. Бирок эң эле түйшүктүүсү ишкананы жабуу. Бул жерде атайын адисти жалдамайын, иш жылбайт. Адис жалдап деле ишканасын жаба албай жүргөндөр канча. Кандай болгон күндө дагы ишти кантип жабуу жөнүндө ойлонгонго караганда бизнести бүгүн баштоо алда канча кызыктуу жана пайдалуудур. Бул аптанын экономикалык обзору болду. Ишиңизге ийгилик.